Куран чыккан заводко барат экенбиз. Өзү бул Саудия мамлекетинде өтө чектелүү гана заводдорду алчу. Өтө ишеничтүү, өтө чоң, дүйнөгө Куранды камсыздап берип турган уникалдуу бир жерге барабыз. Ал жердин ошол уникалдуулугу Саид Багдаш деген устазыбыз бар, дайыма сабактарды эскеребиз да. Раматылык Чубак устазыбыздын да устазы болот. Ошол Курандарды Усман Тоха деген түбү суриялык, бирок бул жерде отурукташкан бир араб устаз бар. Ошол киши колу менен жазат, элестетиңиз. Кадимкидей сырга экен. Колу менен жазып, ар бир жылы мусхафты. Анан ошону басмаканага берип, ошол жерден көчүрүп, өтө кылдаттык менен ар бири жекече текшерип отуруп туруп, анан ушул Курандарды чыгарат. Анан ал Курандар биринчи кезекте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине, Мадинадагы мечиттерге, Меккедеги мечиттерге таркатылып, кыяматка чейин канча адамдар ал Куранды